Жалал Абад Электро маалымдайт. Бүгүнкү күндө электр энергиясын колдонуу кескин түрдө өстү. 1-декабрдан 15-декабрга чейин Жалал Абад обласына 110 миллион 799 миң 274 киловатт саат лимит берилген болсо, керектөө 116 миллион 470 миң 500 киловатт саат колдонулуп, 5 миллион 671 миң 226 киловатт саат ашыкча пайдалануудабыз. Ашыкча пайдаланууну уланта берсек, токтогул суу сактагычындагы топтолгон суунун көлөмү электр энергиясын иштеп чыгарууга жетишсиз болуп, андан ары энергия тутумдун иштешине кооптуулук жаратат. Ал эми кубаттуулукту керектөөнүн лимиттери сакталбаса, өлкө боюнча электр кубаты бир учурда чогуу иштеп, трансформаторлорго, электроаба чубалгаларына же жалпы эле электр жабдууларына ашыкча күч келип, иштен чыгуу коркунучу пайда болот. Техникалык шарттардын негизинде ар бир керектөөчү менен келишим түзүлүп, колдонуу тартиби көрсөтүлгөн. Келишимде кечки саат 18:00дөн 21:00гө, эртең менен 8:00дөн 9:00го чейин электр жабдууларга жана тарамдарга кошумча күч келүүчү сааттарда электр энергиясын жылытуу максатында колдонууга чектөө киргизүү жагы ар бир керектөөчүгө милдеттендирилген. Жалал Абад Электро АЧ акционердик коому келишимдеги шарттардын сакталуусун көзөмөлдөө максатында тынымсыз рейдтерди жүргүзүүнү улантат. Жалал Абад Электро АЧ акционердик коому жалпы абоненттерди үзгүлтүксүз, сапаттуу электр энергиясы менен камсыз кылуу үчүн абоненттердин техникалык шарттарда жана келишимде көрсөтүлгөн пайдалануу тартибин сактоого, ошондой эле электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга чакырат.